Бүгүн 29 декабрь күнү Кара-Сууда районунун 30 айыл аймагынын ынтымак айылында темир бетон буюмдарын чыгарган завод, ал эми Жоош айыл аймагынын Жана айылында Кыргыз-Кытай өндүрүштүк корпорациясы тарабынан ичүүчү жана минералдык суу чыгаруучу завод ишке кирди. Ишканалардын ачылыш аземине президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев, жогорку кеңештин депутаттары, ишкерлер жана жергиликтүү тургундар катышты. Темир бетон заводунун жалпы инвестициялык суммасы 44 миллион сомду түзүп, суткасына 1,5 миң дана бордюр жана 250 лоток чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ишканада 20 жумуш орду түзүлгөн. Ал эми Кыргыз-Кытай өндүрүштүк корпорациясы ЖЧК тарабынан курулган ичүүчү жана минералдык суу чыгаруучу заводдун инвестициялык суммасы 260 миллион сомду түзүп, саатына 12 миң бөтөлкө суу чыгаруу кубаттуулугуна ээ. Бул заводдо да 20 жумуш орду түзүлгөн. Ишкана келечекте продукцияны экспортко чыгарууну пландап жатат.